Жамандыктардын ачкычына, жакшылыктын жапкычына. Ошон үчүн туугандар, бир жакшылыктардын эшигин ачкычы болойлу. Жамандыктардын эшигин жапкычы болойлу. Тескерисинче болуп калбайлы. Шайтандын куралы, шайтандын колу, шайтандын өңү, келбети ич дүйнөбүздө, сырткы дүйнөбүздө шайтандап калбасын. Кандай? Жамандыктардын эшигин ачып, жакшылыктардын эшигин жапкан. Буга вайл деген, дозоктун өрөөнү деген, бактысыздык шору курусун деген. Ошон үчүн Алла Тааладан алхамдулилля дайыма жакшылык сурап, муктаждыгыбызды көрсөтүп айтып, Алла Тааладан жардам сурап, жакшылыктарды бөлүшүп, жайылтып, ылдыйөдө болуп калгандарга сабырдуулук, кээде надандар бар, жакшылыкты түшүнбөгөндөр дагы бар, сөз кайтарат, тоскоолдук кылат. Ида хатабахумул жахилун қалу салама. Надан ушундай кылып сеңе сүйлөсө, ассаламу алейкум деп кой, бүттү. Талашпай, тартышпай, душмандашпай, жакалашпай, не кереги бар алар? Анын не кереги? Алхамдулилля, намазды бекемдей өрөйлү. Намаз аркылуу Алла Тааланын жардамы түшөт. Намаз аркылуу Алла Таалам жүрөккө нур берет. Кабырды нурлайт, ахиретти нурлайт. Кыямат күнү 7 түрлүү инсанга Алла Таалам өзүнүн аршынын көлөкөсүнөн жай берет. Райымдуулук саясынан жай берет Алла Таалам. Ал күнү эч кандай көлөкө сая болбойт. Ошонун бирөөсү, 7өөнүн бирөөсү ражулун қалбуху муаллакун бил масажид, жүрөгү мечит менен байланган. Ал кандай? Өзү жумушта, үйүндө, көчөдө, базарда, талада, бирок жүрөгү мечит деп согуп турат. Качан бош убактым болсо эле мечитке барам. Намаздын учуру азан болсо мечитке барам. Мынакей жүрөгү эмес. Бош убакыт болсо эле пивоканага барам, аракканага барам, зынаканага, кумарканага барам деп жүрөгү сокпойт. Бунун жүрөгү мечит деп согуп турат. Алла Тааланын үйү, Алла Тааланын үйү. Себептен мечит Алладан корккон ар бир таква адамдын үйү деген. Кандай болгон чакта дагы алхамдулилля мечитке Алла Таалам канчалык эгерде товфик берсе, ичинде отурганга бир намаздан экинчи намазды күтүү улуу даражалуу сооптордон бекер айтылган эмес. Караңыз, орозо тутуу үчүн мечиттер курулган эмес. Зекет берүү үчүн, орозону көчөдө эле тутсаң, талада деле. Зекет берүү үчүн деле, бир зекет адамдарды издеп табыш керек. Ажылыкта болсо Мина, Арафат, Муздалифа жок туган. Эмне үчүн мечиттер? Эмне үчүн мечиттер курулду? Ушунчалык көңүл бурулду, ушунчалык маани берилди намаздар тургузуш үчүн. Негизи намаз тургузуш үчүн. Ошон үчүн минбар, михраб, булардын бардыгы дайындалды. Саптарга bir günde 5 vakit namaz musulman bekem okup dursun. Allah Taala menен сүйлөшүп dursun, кажеттерин сурап dursun. Allah'a jakындап dursun. Allah'ını maktap dursun. Kur'an'ını okup dursun, zikirin kılıp dursun. Peygamber Muhammed Aleyhisselam'a salam salavat ayet dursun. Özlerine dua kılıp dursun. Intımak, sağın tüptesin. Allah Subhanahu wa Taala taza olup gelsin dedi. Allah'ın çakırığına, kutuluğa gelsin dedi. Şunca inşallah gönül burayı. Ulu hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ant içip aytkan. Jöndele aytsa kançalık salmaktуу, bирок ant menen aytkanda salasatu 3 nerse var. Uqsimu aleyhinna. Oşol üçöөнө men ant içip aytamын дейт. Wa uhaddisukum hadisan fahfaduhu. Men sizlerge hadisти баяндап берейин ошол үчүн. Эсиңерге сактагыла. Жаттагыла. Унутпагыла. Fahfaduhu. Аны эсте жаттап алгыла дейт. Мынандай хадисти пайгамбарыбыз ант менен айтам деп атат. Жөнөкөй эле эмес, баяндап берем, жаттагыла деп буйрук берип атат. Фахфадуху. Некен? Ма нақаса малу абдин мин садака. Мусулмандын, бенденин малы садакадан эч качан азайбайт. Садака бергенден мал азайбайт. Сиздин ниетиңизде калыс Алла үчүн болсочу 100% эмес, 200% ишенип коюң. Siz bergen sadakаңыз Allah Taala dünyada эле кайтарып берет. Тияктагысын тегеле кой.
эселетип кайтарып бере турган, эбегейсиз Алла Тааланын даражасы болуп бере турганын, бу дүйнөдөн Алла субханалла пайгамбарыбыз буну ант менен айтып атат, жаттап калгыла дейт меңерге. Ма нақаса малу абдин мин садака, садака бергенден бенденин мал мүлкү акчасы эч качан азайбайт. Экинчиси, вала дулима абдун мазламатан фасабара алейха илля задаху Аллаху иззан. Кайсы бенде зулум чеге турган болсо, жамандык көрө турган болсо, кийин соң ал сабыр кылса, Алла Таала анын сөзсүз иззатын көбөйтөт деди. Мейли малына, мейли жанына, мейли авирине зулумдук чегип атат, адилетсиздик болуп атат, аша чабылып атат, бугачы жанына, малына, авирине кандай болбосун, кол салып атат, авирине жанына кол салып атат, малына кол салып атат. Бул не кылды? Вала зулима абдун мазламатан, кандай гана бенде зулумдук чеге турган болсо, фасабара алейха, бир иш талап кылынат. Сабыр кыл. Кичине сабыр кылып тур, чыдап тур. Көтөрүп туруп кичине кайрат кылып турган дейт. Фасабара алейха илля Алла субханаху ва таала анын задаху Аллаху иззан. Алла сөзсүз анын иззатын көтөрөт. Авир, авторитетин көтөрөт. Алла Таала урматын көтөрөт, анын сыйын көтөрөт Алла Таала. Дүйнөдө да көтөрөт, ахиретте койм, айтпай эле коймос. Ушуну пайгамбар ант менен айтып атат, ант ичип айтам деп атат, жаттагыла деп буйрук берип атат. Үчүнчүсү, ولا فتح عبد باب المسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. Кайсы бенде ушу бир тилемчилик, сураган ушул жолун ача турган болсо, эшигин ача турган болсо, Алла ага сөзсүз жакырлыктын эшигин ачып коет. Сураганы тилемчилик бар болуп туруп деле тияктан бияктан сурагандарды мынакей жакырчылыктын эшигин ачып коет деди туган. Жакырчылыктын эшигин ачып коет. Ошондуктан келиңиздер, Алла субханаху ва таала берген улуу динди карманып жашайлы. Бирибизге пайдалуу болуп жашайлы. Бирибизге райымдуу болуп жашайлы. Бирибизге залым болбойлу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Инналлаха ауха илейя." Алла Таала мага вахий түшүрдү, кудайлык кабар түшүрдү. Буйрук берди. Эмне деп? Антаваду. Силер бири-бириңерге кичпейил болгула. Бири-бириңерге кичпейил болгула. Хатта ла яфхар ахадун ала ахад ва ла ябгия ахадун ала ахад. Бири-бириңерге бирөө дагы бирөөгө кыйынсынып менменсибесин. Бир адам дагы башка бирөөгө аша чаап зулумдук кылбасын. Кичпейил болгула деп мынакей Алла Тааланын буйругу болот берди. Шунча иншалла ортодо мамилебиз дагы кичпейилдик менен кичпейил жашаганды үйрөнөйлү. Бирибизге бой көтөрүп, бирибизге өнөрүбүздү көрсөтүп кыйнап, зулумдук кылып, жок. Ал болбойт. Ал болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: намазды бекемдейли, кичпейилдикти үйрөтө турган бир намаз бар. Нәпсini сындыра турган намаз бар. Күнөөдөн тоса турган намаз бар. Авирсиз иштерден токтото турган намаз бар. Арамдын эшигин жаба турган намаз бар. Субханаллах. Бир хадисте келет Ибн Мажада. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: адам баласы кабырга барат го, дайыма намаз окуп жүргөнчө, ошол жерге барганда, эми сурак болуп аткан, ага сурак болоюн деген учурда күн батайын дегенди алып келет экен да, күн батайын деп аткандычы. Бул эми жаны чыгып кеткен да, жаны кайра салынып атканда, эки көзүн укалайт экен мындай кылып. Ой, күн батайын деп калган турбайбы, асырды окуп алайын дейт экен да. Не дейт экен да? Дауни усалли, мени тек койгула, намаз окуп алайын деп шашып калат экен да. Анан булар карап, сен азыр намаз окуй турган дүйнөдө эмессиң. Сен азыр амал кыла турган дүйнөдө эмессиң. Ошо амалга сурак бере турган дүйнөдөсүң. Deyip kara ona çöte başka yakta gelmedi ben. Esine geledi kendine ana munkar nakir sorağın başlaydı. Subhanallah namazga bekem adam
жүрөгүндө дайыма намаз деп соккон, дайыма жүрөгүндө мечит деп соккон, намазга шашып калат экен да. Ошон үчүн намазга сусташпайлы. Намазга жамааттан калбайлы. Намазда көбүрөөк зикир менен. Булардын бардыгы намазды кечиктирген, тоокчо окугандай окуп шашкан, бардыгы мунафыктардын белгилеринен деген да. Этияттанып, алхамдулилlah, намазга жакшы бир көңүл буруп тазаланат. Аракет кылабызбы иншаллах? Аллахым иншаллах кабыл кылсын. Берешендүүлүк, кайрымдуулуктун колунда качайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамзаттын эң берешени. Адамзаттын эң кичпейли, эң билимдүүсү, эң жомарты, эң батыры, эң данышманы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ажвадан нас. Пайгамбарыбыз адамзаттын эң берешени эле, Рамазанда берешендүүлүгү да күчөйөт эле. Демек баарыбыз аз болсо да кичине садака берип кайрымдуулук кылганга салым кошот. Пайгамбарыбыздын антына. Бирөөгө зулумдук кылбайлы. Бирөөгө аша чаппайлы. Мал жанына, авирине кол салбайлы. Эгерде бирөө ушундай мал жаныбызга, авирибизге кол салса, кичине сабыр кылып турайлы. Сабыр кылып туруңуздар. Пайгамбарыбыз ант ичип айткан, Алла сөз авириңизди көтөрөт, урматсызыңызды көтөрөт, дүйнөдө дагы, ахиретте да. Андан кийин туган тилемчилик суроонун эшигин ачпайлы, кол сунбайлы. Ден соолук барбы, ден соолук жакшыбы, өзүбүз мээнет кылайлы. Аракет кылайлы, пешене термен табайлы. Алла таалам иншалла баарыбызга кабыл кылсын. La ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim Allah'ın ulu akırkı ıyık kitebi. Адамзатқа жолдомо, багыт, акыйкатты баян кылган, ар бир нерсенин чечими, чечилүүсү, бардык жакшылык эмне, жамандык эмне, dünya ahirette пайда зыяны кандай, бардыгын чечмелеп айтып берген Аллахтын акыркы ıyık китеби. 114 сүрөнүн бир сүрөсү Хужурат сүрөсү. Хужурат дегени бөлмөлөр деген, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жубайларынын бөлмөлөрү. Шу боюнча иншалла айтып өткөндө дагы сабакта айттык эле. Бүгүн да Кудай кааласа иншалла ошонун уландысы жараткан Алла субханаху ва таала айтат: "Инналлазина ягуддуна асватахум инда расулилlah, улаика аллазина имтаханаллаху кулубахум литтаква, лахум магфирату ва ажрун азим." Шек күмөнсүз Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын алдында үнүн пас кылып, төмөн кылып, адеп сактап, Пайгамбарыбызды улуулап, улуктап, таазим етіп, сый, урмат көрсөтүп, башын жерге салып, үнүн чыгарбай отургандар, Алла Таала айтат, мына ушу адамдардын жүрөктөрүндө такыбалык бар экен. Алла Таалам такыбалыкка жүрөктөрүн тазалаган экен. Такыбалыкка гана жай берген экен, жүрөктөрүндө башка нерсе жок экен. Билиңиз, такванын эң улуу даражасында Мухаммад Расулуллах турат. Андан кийин бардык пайгамбарлар, пайгамбарлардан кийинки эле эң биринчи адам заты үммөттөн сахабалар. Таквалардын эң улуу мартабасында. Улуу мартаба таквалыктыкы сиз күнөөдөн сактанып, жакшылыктар кылуу менен эле жетпейсиз, пайгамбарыбызга адеп кылмайынча. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга адепсиздиктен сактанмайынча. Bunun bardığını aytып атат. Lahum magfira. Birinciden Allah'ın tarafından takvalıktın vadası gitti. İkinciden geçirimdүүлük. Üçüncüden ulu soğuktu. Allah Teala vada verdi. Geçirimdүүлük tuğan bul adamzatın sizin bizden negizgi maksatımız. Bu dünyanın baktoluluğu geçirimdүүлük. Allah'ın geçirimdүүлüğü. Allah geçirse bu dünyanın baktısı oşol. Ahiretin baktısı dozoktan kurtulup beyişke giriyor. Kullu nefsin dâikatul maut ve innema tuvaffawna ujurakum yawmal kıyama faman zuhsiha anin nar ve udkhilal cenne faqad faz ve mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Her bir can ölümden damın sözsüz tartar. Sizlerge soğuk kıyamet günü toluğu menen berilet. Bilip koy, kim dozoktun otundan kutkarılıp beyişke girgizilse buna uşu çınığı baktı. Dünyanın nersesi hiç kanı sana ahiret dünyamına payda vere turgan nerse emas. Dünya bu mata'ul gurur. Mensigenge sebep bola turgan bir buyum bolboso,
акчасыбы, кийимиби, мал мүлкү, машинесиби, үйүбү, акча. Мен сен кыйынсынганга эле себеп болбосо, атак сиздин руханият бу дүйнөгө келгениңизди өзүңүз эсиңизде бар. Эч кандай кийим менен, эч кандай алтын менен, эч кандай ачкыч менен, эч кандай күмүш менен, эч кандай машина менен келген эмессиз. Эч нерсеси жок кетесиз. Сиздин сыймыгыңыз өзүңүздө. Кордугуңуз дагы өзүңүздө. Нерселер менен байланыш эмес ал. Ушул жерде мына магфират деп коет. Бул жердеги кечиримдүүлүк жана улуу соопту Алла субханаху ва таала вада берип атат сахабаларга. Бул бир топ иштерге далалат кылат. Бизге билдирет. Биринчиден, Алла Тааланын вадасы тәртиби тугандар Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын алдында үнүн пас кылууда. Муну Кур'ан-ы Каримде Алла субханаху ва таала буну жазып койду. Демек Алла Тааланын тарабынан сизге таквалык, кечиримдүүлүк, улуу сооп берилгенин тартиби качан? Сиз биринчи Мухаммад алейхиссаламга адеп кылыңыз. Алдында сый менен отуруңуз. Өтүп кеткенден кийин сөзүндө, дининде, шариятында, сүннөтүндө сый көрсөтүңүз. Сизге берилет таквалык, сизге берилет кечиримдүүлүк, сизге берилет улуу сооп. Бул тартип. Биринчи ушуну түшүндүк. Экинчиси, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга адеп көрсөтүү, сый көрсөтүү, урмат, таазим этүү бул ибадаттардын туу чокусу. Аллага жакындыктын эң улуусу. Жакшылыктардын эң чоңушу. Жөнөкөй эле нерсе эмес, себеп деген Алла Таалам өзү убада берип атканы таквалыкты, эң улуу сыпат инсанга керек дүйнө ахиретте. Таквалыкты, кечиримдүүлүктү, улуу соопту убада кылып атканы булардын баары пайгамбарыбызга адепке убада кылып атат да. Ушундан биз билдик, бул Аллага жакындай турган, пайгамбарыбызга адеп кылуу, бул Аллага жакындай тургандын эң чоң экен да. Ошондой эле даражаларды бийик кылганга эң чоң себеп. Сооптордун улуусу дагы, шандын жогорусу дагы ушуда дейт. Хасанаттын улуулары. Үчүнчүдөн, бул кушкабар, кудайлык кушкабар туганда, кечиримдүүлүк жана улуу сооп Алла Тааланын тарабынан бул өтө чоң белек бул. Өтө чоң белек. Бул Алла Тааланын тартуулаган ыроологону өтө чоң неемат бул. Эми айтат, ким Алла Тааланын тарабынан кечиримдүүлүк алса, улуу сооп менен бирге, анда бул улуу бактылуу дейт да. Ажрун азимге жете турган болсо, би анна ман нала ал-магфира мин Аллахи таала бил ажр ал-азим, факад фаза фаузан азима. Анда мынаке чыныгы улуу бактылуу ушул жетет да. Улуу бактылуулукка ушул жетет. Эми бул улуу кушкабар Алла субханаху ва таала болбогон, Алла Таала өзү убада бербейт эле буга. Себеп дегенде бул сахабалар, мына таквалардын Аллаху акбар имамдары Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам менен адеп кылгандыктан Алла Таала ушундай улуу даражаларды, улуу соопторду берип атат. Төртүнчүдөн, лахум магфиратун ва ажрун азим деп тугандар, сахабалардын кайгысы, гамы, максаты, ою Алланын кечиримдүүлүгү экен да. Жана Алла Тааладан сооп алуу экен да, даража алуу экен да. Мына ушул жерге айтат, далил, бул далил ала анна ахамма ма юхиммухум, аларды эң бир ойлонто турган нерселердин эң ойлонто турганы эмне экен? Алла Тааланын кечиримдүүлүгү экен. Ва акбару матлубан индахум хува магфиратуллахи таала. Жана алардын талаптары, ар бир адамдын талабы бар, туган. Менин да, сиздин дагы. Сахабалардын талаптарынын эң чоңу Алланын алдында Алланын кечиримдүүлүгү. Ва а'заму маргуб яргабуна фи хува духулухум жаннаталлах. Жана алардын ар бир адамдын кызыгы бар. Сиз да бир нерсе кызыгасыз, мен да бир нерсе кызыгам. Сахабалардын кызыкканын эң улуусу Алла Тааланын бейишке кирүүсү. Алланын бейишине кирүүсү. Ал жерде Алла субханаху ва тааланын разычылыгы, Алла Таалага зияраты, дидары, жана макамы сидик инда малики муктадир, улуу даража. Демек ошолордун күнөөсүнүн кечирилүүсүндө Алла Тааланын азабынан аман болуу, Алла Тааланын ачуусунан аман болуу,
улуу соопко жетүү, сый урмат, бейиште, эгерде мына ушул алардын кызыгы, талабы мындай болбогондо, Алла субханаху ва таала ушул жерде аларга куш кабар бермек эмес сахабаларга. Улайка аллазина имтаханаллаху кулубахум литтаква депчи. Мындай куш кабарды бермек эмес. Лахум магфира. Аларга мындай кечиримдүүлүк бар. Ва ажрун азим. Улуу сооп бар деп куш кабар бермек эмес. Бешинчиден, бул багытта бул эскертме бар дейт момундардын баары. Ушу жолдомодочу Алла субханаху таала бардык момундарга эскертме бар экен да. Ал кандай эскертме десе, бардык момундардын ойлонто турган нерсеси Алла тааланын кечиримдүүлүгү болсун. Издене турган, ойлоно турган, жете турган максаты Алланын кечиримдүүлүгү болсун. Күнөөлөрдү Алла таалам кечире турган. Бул кандай болот дейт? Бул Алланын өкүмдөрүн аткаруу менен, тыйгандан тыйылуу менен болот. Ва мин а'замил авамир ал-адаб ма расулилlah. Буйруктардын эң улууларынын бири Алла тааланын элчиси Мухаммад алейхиссалам менен адеп. Адеп деп болот. Пайгамбарыбыздын динине, сүннөтүнө адеп кылайлы, пайгамбарыбыздын хадисине адеп кылайлы. Жана ва мин а'замил манахи ва исаатул адаб мааху. Жана тыюу салгандын эң улуусу пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга адепсиздик кылууда. Ушундан сактанышыбыз керек да. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таазиминде, урмат сыйында ага кемчилдик кетирүүдөн сактануу. Алтынчысы, лахум магфиратун ва ажрун азим дегенде, бул далил аля аннал магфира, анна магфират Аллах таала ла ястагни анха куллу муъмин махма самат даражатуху фис салах ва алат манзилатуху фит тaqwa. Охо. Мына жерде Алла субханаху ва таала сахабалар ушундай улуу даражага жетип, ушундай тазаланган, ушундай улуу даражаларга дагы аларга Алла таалам кечиримдүүлүктү убада берип атканы билип коюңуз. Алланын кечиримдүүлүгүнөн бир дагы момун кажетсиз эмес. Бардыгы муктаж деген сөз. Сиздин оңолуңуз даражасы канчалык бийик болуп кетпесин. Макулбу? Сиздин мартабаңыз таквалыкта канча жогору болуп кетпесин. Алла субханаху ва тааланын магфиратына муктажсыз. Ар бир мусулман Алланын кечиримдүүлүгүнө муктаж. Ва яжиб алал муъмин, момунга важип болот, айякуна акбара хаммихи магфираталлах. Анын эң чоң гамы Алла тааланын кечиримдүүлүгү болсун. Ар бир момунга ушул важип болот турганда. Алла субханаху ва таала кабар берип койду. Момун бенделеринен алардын мартабалары ар кандай, бирок ар кандай болуп, мисалы караңыз, жөнөкөй инсан Алла тааладан кечирим сурайт. Алым инсан Алладан кечирим сурайт. Шейх өзүнө жараша, сахабалар өзүнө жараша. Андан кийин пайгамбарлар да Алла тааладан кечирим сурайт өзүнө жараша. Мартабаларына жараша ар бир адам, ар бир момун өзүнүн мартабасына жараша Алла тааладан кечирим сурайт. Кечирим сурайт, дуаларды кылат, макамына жараша. Фи суратул муъминин, момундар сүрөсү бар Кур'ан-ы Каримде, бир сүрөнүн аты момундар. Суратул муъминин. Ошол жерде айтат: "Иннаху кана фарикун мин ибади якулуна, Раббана аманна фагфир лана вархамна ва анта хайрур рахимин, фаттахастумухум сихриян хатта ансаукум зикри ва кунтум минхум тадхакун." Не дейт? Алла Таала айтат: "Менин бенделеримден бир топ, ушундай бир тобу бар. Алар айтышат экен: О Робубуз, биз иман келтирдик. Биздин күнөөлөрүбүздү кечиргин. Бизге райымдуулук кылгын. Сен райымдуулук кылуучулардын эң жакшысысың." Дегенде фаттахастум сихрия, силер аларды маскара кылып алдыңар дейт. Тамаша, маскара, шылдың кылып алдыңар, Хатта ансаукум дикри, ошо шылдыңдаганыңар, маскарлаганыңар силерди мени эстөөдөн унуттуруп койду го. Бирөөнүн үстүнөн күлүп жүрө берип, өзүң жаратканыңды эстей албай калдың. Бирөөнүн үстүнөн шылдыңдап, маскарлап, кемсинтип, макулбу? Ушинтип жүргөнүң, ушу нерсе мени эстөөдөн сага эмне болду? Парда болуп калды, тосуп калды, эстей албай калдың мени.
Sen алардын үстүнөн күлөт эле. Андан кийин кәдимге дейт. Ошо окшогондорго бактысыздык түбөлүктү от даяр дейт. Ал-Имран сүрөсүндө Аллах субханаху ва таала айтат: "Аллазина якулуна раббана иннана аманна фагфир лана зунубана ва кина азабан нар ас-сабирин ва-садиқин вал-қанитин вал-мунфиқин вал-мустагфирин бил-асхар." Мынакей. Алар айтышат экен, имандуулар, момундар, Алланын сүйкүмдүү бенделери, о Роббубуз, иннана аманна, албетте шек күмөнсүз биз иман келтирдик. Ошондуктан фагфир лана зунубана, биздин күнөөлөрүбүздү кечиргин. Ойду, көңүлдү, күнөөлөрүбүздү кечиргин деген сөзгө буруңуз. Бул жерде Алла Таала айтып атканы бардыгын биздин күнөөлөрүбүздү кечиргин деп атат. Ва кина азабан нар, жана бизди дозоктун отунан сактагын. Сактагын. Алар кимдер экен момундарда? Момундардын өзгөчө адамдары сыпаттары бар. Ас-сабирин, сабыр кылуучулар. Сабыр кылуучулар. Ва-садиқин, чынчылдар. Вал-қанитин, Алла субханаху ва тааладан коркуп тургандар. Алла Таалага баш ийип тургандар. Куму лиллахи қанитин, Алланын алдында силер баш ийип, моюн сунуп тургандар. Вал-мунфиқин, Алланын жолунда сарптап тургандар. Вал-мустагфирин бил-асхар, саарлык учурларда Алла Тааладан кечирим сурагандар. Мынакей касиет, мына баалуулук, мына чакырык, мына бактылуулук. Тугандар, момундарда мындай сыпат болуш керек экен. Сабырдуулук дейт, чынчылдык дейт, Аллага баш ийүү дейт, Алла Тааланын жолун сарптоо дейт. Өзгөчө вал-мустагфирин бил-асхар дегени тугандар, эрте менен таң эрте саарлыкты жеми? Саарлыкта Алла Тааладан кечирим сурагандар. Себеп өзгөчө убакыт болот, өзгөчө дуанын кабыл боло турган учуру болот, аны текке кетирбеш керек. Акыл ээлеринен Алла Таалам кабар берип мындай дейт Куранда башка жеринде. Ал-Имран сүрөсүндө мында да. Раббана иннана сами'на мунадия юнади лил-иман ан амину би раббикум фа аманна. Раббана гфир лана зунубана. Мынакей. Не деп атат? О Роббубуз, албетте биз уктук чакыруучуну, жар салуучуну, ал жар салып атканын иманга. Не деп? Ан амину би раббикум. Иман келтиргиле Роббуңарга фа аманна. Biz iman keltirdik. Rabbana gfir lana, ta көңүл буруңуз. Не деп атат? О Роббубуз, биздин күнөөлөрүбүздү кечиргин. Биздин күнөөлөрүбүздү кечиргин. Фагфир лана зунубана ва каффир анна сайyiatina ва таваффана мa'ал абрар. Биздин кемчиликтерибиздин бардыгын жоюп койгун. Я Алла, жаап койгун бардыгын. Ва таваффана мa'ал абрар, жакшы адамдар менен бирге биздин жаныбызды алгын. Таваффани муслиман. Мени, я Алла, Müslüman avalımda canımda al деген. Oğup durunuz. Sizin çırayınızdan, mansabınızdan, baylığınızdan, ömrünüzden, densoluğunuzdan, bala çakağınızdan, avtoritetinizden dağı en ulu sizin beleğiniz tavaffani musliman, Allah Teala bizim canımızı Müslüman avalda alıyorsun. Allah Teala'dan sonra otas. Tavaffani musliman ya Allah. Yusuf Aleyhisselam sonra. Peygamberler. Özüne baş yiyen avalda şeytanğa emez, toğutqa emez, özüne baş yiyen avalda men canımda algın degençi. Bu sizin çırayınızdan da ulu. Sizin canınızdan da ulu. Sizin mal, mülk, mansabınızdan da ulu. Bana çakan bardık derseninden ulu. Allah subhanahu wa ta'ala şu can taslim kılıp atkanda, bu dünya menen koştaşıp atkanda, Allah'ın amanatını tapşırıp berip atkanda, Allah'a baş yiyen avalda tapşırıp berүү en ulu Allah subhanahu wa ta'ala tarafından belek bakıtı şu. Allah Teala'nın arşın götürgen perişteler tuuralı aytat. Oşun tegirегинdegiler. Arş önüne barыбызda malumat var. Bu jeti jer jeti asman. Bu kursinin aldığında bir kıpında. Kursi jeti jer jeti asman hemen birigip Allah'ın arşının aldığında kıpında. Oşo arşты götürgen 8 perişte. Kança perişte? Jana tegirегинде da perişteler. Aytadi eken. Mınanday dep. İman keltirgenlerge geçirim surayt eken bular. İman keltirgenlerge ne kılat eken? Geçirim surayt eken. Ve akhbara subhanahu an hamalatil arşil azim annahum yastaghfiruna lillezine amanu. Qala Allah Teala, Allah Teala mınday deyt. Ellezine yahmiluna al-arş ve man havlehu yusabbihuna bihamdi rabbihim
وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Arşты көтөргөн жана тегерегиндеги периштелердин бардыгы өз робуларына мактоо айтуу менен биргеликте арулап турушат. Тасбih айтып баян кылып турушат. Жана Алла субханаху ва таалага алар бекем иман келтиришет. Бекем иман келтиришет. Жана имандууларга кечирим сурашат Алла Тааладан. Ошо периштелер имандууларга кечирим сурашат экен туганда. Караңыз эми, момун Алла Тааланын кечиримдүүлүгүнө канча муктаж экен? Айтыңызчы. Эмне деген касиеттүү аяттарды окудук. Булардын бардыгына магфират боюнча айтылды. Кийин да оңос. Валладина жау мин ба'дихим яқулуна раббана гфир лана ва ли ихванина алладина сабакуна бил иман ва ла таджал фи кулубина гилла лилладина аману раббана иннака рауфур рахим. Кийин алардан кийин келгендер эмне деп айтышат дейт. Кийинки мурунку муундарга: "О Роббубуз, биздин күнөөлөрүбүздү кечиргин. Жана бизден мурда иман менен, дүйнө менен коштошуп кеткендердин күнөөлөрүн кечиргин" дейт. Бизден мурда өтүп кеткен иман менен ата-энеңиз болобу, чоң ата чоң энеңиз болобу, туугандар болобу, жети ата болобу, андан канча деген дүйнөдө бизден мурда иман менен кеткен эле болсо, биз ошолорду биз билбейбиз. Ким иман менен кетти, ким иман менен кеткен жок, бизге маалым эмес. Biz ошолорго дуа кылып атабыз. Кур'ан-ы Каримде үйрөткөн. Роббана гфир лана, биринчи бизди кечиргин. Биз өзүбүздү кечиргин. Ва ли ихванина алладина сабакуна бил иман. Иман менен бизден мурда бу дүйнө менен кетип калгандар, биздин бир туугандарыбыз. Иман менен коштошуп кеткен бу дүйнөдөн бир туугандарыбыздын күнөөлөрүн кечиргин. Ва ла таджал фи кулубина гилла лилладина аману. Жана о Роббубуз, биздин жүрөктөрүбүзгөчү имандуу адамдардын жек көрүүсү салбагын дейт. Не дейт? Имандуу адамдарды жек көрүүгө. Ага жамана гил деп коет, буну жек көргөндүчү, жамандык каалаганды, ошону гил деп коет, жек көрүүнүчү. Ошондойду менин жүрөгүмө сала көрбө деген дуа. Имандууларды мен жек көрбөйүн, я Алла. Иман келтирдиби? Мен жакшы көрсөм жакшы көрөйүн, бирок жек көрбөйүн. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. O Rabbimiz, albatta sen Rauf, bo'g'rikersin, Rahim, rahimdusun. Amin, Allohumma amin. Amin ya Rabbal alamin. Hurmatli musulmon bir tug'an, o'ylanib ko'rsangiz, mana bu yerga aytib o'tgani ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Biz az qayerdaymiz hozir, darajamiz qayerda? Iymon keltirganlarda yuragimizda jek ko'rib bormi yo'qmi? Uşu günde qarаңыз musulmondardын başında. Azaytaylı. Жоқ kılaylı. Allah'dan soraylı. Hareket kılaylı. Musulmanlığa özgöçe kim menen talaş tartışıp kalsak, aytışıp kalsak, kandaydır bir gelişpeye kalsak, oşolarga avtomatik şeytan oşunu jek körүү жүрөк алып келет да. Ошонун аркасынан эмне кылат? Өч алуун аракетин кылат. Анан эмне кылат? Ошону ар кимге жамандап, жала жаап болсун, жамандык кылыш үчүн ушунун пикирине салат. Мына не деп айтып атат иншалла. Bu ta'lim bizga cho'ng berilgan ta'lim to'qanlar. Allohu akbar. Bugun musulmonlarning ko'pchilik ushul o'rida giriptir bo'lib qolgan, ushul o'rida giriptir bo'lib qolgan deydi. Qanday jek ko'rudi? Sayosatchini, savdogar, dehqonchini, moldosini, olim, imom, tug'anni көре албаган, досту көрө албаган, жек көрүп калган ичинен сыртынан калып эле башкача боло берет. Анык мунафыктык да. Салам алейкум, кандай жакшыбы? Жүрөк өлгөн да. Чирип калган да жүрөк. Вообще сасып кеткен да. Аллах. Инсандын жүрөгү ушунчалык булганга ушунчалык сасык, Аллаху акбар. Эгерде чыгарып кое турган болсочу, ширктин сасыгы, куфурдун сасыгы, жектин сасыгы, текебердин сасыгы, көрө албастыктын сасыгы, бейқапар, надандықтың сасығын білесіз бе? Қараңғылығы қанша. Алымдар айтады, алам өрттеніп кетті, жашағанға ешкім жоқ болып қалмады. Бұл Аллахның райым айкөлділігі жашырып қойған. Момындардың көмін әкем шындеді. Илля ман хафизахуллах та'ала ва адаhu min zalik. Бірақ кімді Алла сақтап қойса, панасын берген болса, анда ошондай адамдар өте кем, өте аз. Өте кем, өте аз.
Пайғамбарымыздың сөзін ұқпайсыз ба? Алам ясмау қаула наби саллаллаху алейхи уассалам уақад суила айюн нас афдал. Пайғамбарымыздан сұралғанда адамдардың ең мықтысы кім дегенде, ең артығы кім дегенде, фақал айтты: куллу махмумин қалб ва садуқул лисан. Сахабалар айтты: садуқул лисан нарифу. Мұсылмандардың ең абзелі чын сөйлеген, тілі чын, тілінен чын сөз шыққан, чын сөйлеген дейді. Фама махмумул қалб. Махмумул қалб деген не деп пайғамбарымыздан сұрау бергенде, пайғамбарымыз айтты: ал кім махмумул қалб? Хуат тақи, аннақи, ла исма фи, вала бағия, вала ғилла, вала хасада. Аллаху акбар. Махмумул қалб дегенде пайғамбарымыз өзі чечмелеп беріп атады. Ұғып алыңыз. Махмумул қалб ушу адамдардың ең абзелі ушу екен. Тілі чынчыл, өзі махмумул қалб. Махмумул қалб қандай? Тақи, нақи. Тақва адам, күнөөдөн сақтанған адам, таза адам. Нақи деген ич. Қандай таза екен? Ла исма фи, күнөө қылбайды, вала бағия, біреуге зұлымдық қылбайды, вала ғилла, біреуні жек көрбейді, вала хасада, біреуге көр албастық қылбайды. Ушул адам заттың мырзасы ушу екен, абзели ушул екен. Кимдин жүрегінде? Қандай? Күнөө дағы жоқ, зұлымдық дағы жоқ, жек көрүү дағы жоқ, көр албастық дағы жоқ. Бұл жөніне келіп қала бербейді кенде. Бұл жөніне келіп қалмайды. Еркекке болсын, аялға болсын, ким ғана болсын. Мейнет қылмайынша мүмкін емес. Мейнет қыл. Ушуну адам өз нафсisi менен күрөшсө, улуу жихад деп ушуну айтат. Не дейт кене? Душман менен күрөшкөн улуу жихад эмес. Жихадан кабира кайсы? Нафси менен кармашкан, нафси менен күрөшкөн, нафсисин ушуну барды талкалап, жамандық сыпаттарды бардығын кетіріп, азайтып, жоқ қылып, жақшыларды, балулықтарды нұрланып ақыр. Барымызда кемшілік бар. Періште міне ешкім айтпайды, періште айтса да періште емес. Барымызда қата бар. Бірінші ұшы жақшылықтарды жайылтуға жардам берейлі бірімізге. Бірімізден жамандықтарды кетіруге жардам берейлі. Қолымыздың келішінше. Алла айтқан: «Фаттақуллах мастатаатум». Сілерші, қолыңардан келішінше күнөөдөн сақтанған әрекет қылла. Қанша қолыңыздан келеді? Қанша мүмкіншілігіңіз бар? Қанша күшіңіз жетеді? Ошончолук сақтанын, ошончолук Алла Тааладан қорқың. Қолыңыздан келіші, қолыңыздан келбегенде Алла Таала бұйырған емес. Алла данышман зат. Ла юкаллифуллах нафсан илля вус'аха. Әрбір жанға Алла Таала өзінің чемесінен жоғары көтере албай тұрғанда да чоң нәрсені жүктеген емес Алла Таала. Жоқ. Allah subhanahu wa ta'ala айтады: "Амана расул бима унзила илейхи мин раббихи вал муъминун куллун амана биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи ла нуфарриқу байна ахадин мин русулихи ва қалу сами'на ва атa'на гуфранака раббана ва илейкал масир." Алла Тааладан кечиримди, Алланын кечиримдүүлүгү эмне нерсе экенин түшүндүрүп берип атабыз. Сабак ошон үчүн кетип атат. Кечиримдүүлүк деген эмне бул? Касиет. Қандай деген bağlılık бұл? Geçirimдүүлүк. Алланын geçirimдүүлүгү бұл не деген сөз? Мына Кур'ан-ы Каримде Бакара сүресінің аяғында келіп отыр. Иман келтірді пайғамбар. Аға түшірілген нәрсе Роббысының тарауынан. Момундар да иман келтірді. Әрбірі иман келтірді Аллаға, періштелеріне, кітептеріне, пайғамбарларына. Сахабалар не деп айтқан? Пайғамбарлардың арасында біз бүрөсін дағы бөліп айтпаймыз. Бардығына иман келтіреміз. Біз жөөттері оқшап, кейбіріне иман келтіріп, кейбіріне иман келтірбей, жоқ андай емес. Biz elhamdülillah musulmanbız. Allah'ın tarafından jiberilen bardık peygamberlerine iman keltirebez. Mana. Aytşat ve qalib ne dep? Sami'na uqtuk ve atana başidik gufranaka. Talabımız uşul, suranıçımız uşul, ötünüçümüz uşul. Gufranaka senin geçirimdülüğünde ya Allah. Senin geçirimdülüğünde buna şu bizim maksatımız. Bizi geçirginde. Ve ileykel masir. Şekkümönsiz sana gana kaytıp barı. Hayka? Sana gana kaytıp barı. Ve ileykel masir. Geldik mi bu dünyaya? Kaytıp bara turgan günümüz dağı var, saatimiz dağı var, jayımız dağı var. Allah'a gana kaytıp barı. Qarаңыз, budan geçirimdүүлүктүн kança manili ulu ekenin, adam balası geçirimdүүлүккө kançalık muhtaç ekenin Allah subhanahu wa ta'ala bunu aytıp koydu. Jana bul ulu kuşka vardı, özünün oliyalarına, bendelerinden salih, taza, tüz, tuğra jürgen bendelerine o ada kılıp ata.
Muhammadur Rasulullah vellezine ma'ahu aşiddâ alel kuffar sahabalardık. Muhammed Allah Teala'nın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem. Jana al menen birge kapırlarga öte katı ruhama baynahum öz ara bular rayımdu deydi sahabalar, görmeysiz. Rayımdu tarahım rukkan succada, Allah'ı sen göresin. Rüküde göresin, gebirlerin secdede göresin. Yabtaguna fadla minallahi ve ridvana. Allah Teala'nın tarafından aykölülükte izleşet. Aykölülükte, razıçılığını izleşet. Simahum fi vujuhihim min asaris sucud. Alardın belgileri yüzlerinde görüp durat, sajda kılgandan tasirleri çıkıp durat. Tavrat'ta da yazılgan, İncil'de de yazılgan. Uşul ayatta neyin ayakında Allah subhanahu wa ta'ala aytat, uşulardan mağfirata ve acran azima, iman keltirip jakşı amaldardı kılganga Allah subhanahu wa ta'ala vada vergen. Vaadallahu allazina amanu ve amilus salihat minhum mağfirata ve acran azima. İman keltirip jakşı amaldardı kıldı, boldu. Geçirimlilik menen ulu sowapты Allah Taala vada kıldı. Demek geçirimlilikte Allah vada kılıp atkandan keyin bul jönököy nerse emes eken. Bul öte ulu Allah Taala'nın çoğ bere turgan belegi eken. Albatta, bayağı aytkanday Allah'ın geçirimliligine her bir adam özünün makamına jaraşa muhtaç. Bir dağı bende Allah'ın geçirimine muhtaçsız emes. Bardığı özüne jaraşa, makamına jaraşa. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala paygambarlardan kavarlarını soraydı, paygambarlardan geçirimlilik, Allah Teala'dan geçirimin suraganın bayan kılaydı. Buna Adam Aleyhisselam menen Hava enemiz. En birinci ata, en birinci ene. Kala aytıştı. Rabbana zalamna anfusana ve illem tagfir lana ve tarhamna lanakunanna minel khasirin. O Rabbimiz, biz öz canlarımıza zulümdü kıldık. Öz canlarımıza zulümdü kıldık. Ve illem tagfir lana, sen bizi geçirmesen, bizge rahimduluk kılbasan, anda biz sözsüz ziyan tartuvchi baktısızlardan bolup kalabız. Kim aytadi? Adam Aleyhisselam aytadi. Adam zattın başı, adam zattın atası aytadi. Bar özünün atabız aytadi. Nuh paygambar ne deydi? Nuh Aleyhisselam. Rabbi gfirli ve li validayya ve liman dakhala bayte mu'mina ve li mu'minina vel mu'minat ve la tazidiz zalimine illa tabara. Nuh Aleyhisselam paygambar aytadi. O Rabbim beni geçir. Meni geçire gör. Atayın emdi geçir. Menin üyüme kim iman keltirgen avalda girse anı geçir. Momun erkeklerdi, momun ayaldardı geçir. Zalimlarga ne? Zalimlarga halak ataydı. Allarga baktısızlık, çok bolunu gana göbeytip ber alarga. Göbeyte turgan bolsang zalimlarga oşol özü layıktır. Buna Nuh Aleyhisselam özüne geçirim, atayın esine geçirim. Bardık momunlarga, erkeklerine, ayaldarga geçirip sorap atadi. İbrahim paygambar ne deydi? Rabbana gfirli ve li validayya ve li mu'minina yevme yakumul hisab. Ya o Rabbim, bana meni geçir, atayını geçir. Müslüman adamda, imanlı adamda kıyamet günü hesap bere turgan günü geçirirken oşonu günde. Musa Aleyhisselam ne deydi? Anta veliyuna faghfir lana varhamna ve anta hayrul gafirin. Sen bizim koldoçumuzsun. Oşonduktan geçirgin bizde. Bizge rahimduluk kılgın. Geçirüçülerin en mıhtısı sensin ya Allah. Sen geçiresin dedi. Davud Aleyhisselam ne dedi? Fastagfara rabbahu ve kharra rakian ve ana. Allah subhanahu ve ta'ala'dan geçirim sorap o rükû kılgan avalda kayra Allah Teala'ga kaytırçı dedi. Mınday çaytkanda turganlar bardık paygambarlar Allah Teala'dan geçirim soragan. Süleyman Aleyhisselam dedi. Qala rabbi gfirli ve habli mulkan la yenbaghi li ahad min ba'di innaka entel vehhab. Süleyman paygambar, padişah, bütkül dünyanın padişası dağı, paygambar da olgan, oşöyle gezde bütkül dünyanın padişası olgan. Cinlerden de, insanlardan da, kanatlılardan da barın. Aytat, o Rabbim, meni geçir. Ne deydi? Rabbi gfirli, meni geçir deydi. Allahu Akbar, paygambarlar özünün makamına jaraşa geçirim sıraydı eken. Avliyalar, salihin, sahabalar özüne jaraşa. Ümmet özüne jaraşa. Bayıtkanda her bir adam özünün makamına jaraşa. Andan keyin aytat ne deydi? Bana uşunday padişahçılık bergin. Menden keyin biröle dağı berilbey turgan dep. Uşunçalık çoğundu men sorады, albatta sen özüň berүүчүsүň. Keyin kaya
innellezine yunadunaka min vara'il hujurat aktaruhum la ya'qilun. Albatta ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, бұл seni çakırganda min vara'il hujurat деп bölmelerдің sırtında тұрып алып, içinde емес. Vara деген sırtında тұрып алып, артынан sana ün salıp çakırganдар, алардың көпчүлүгү акылы жоктор dedi. Aktaruhum la ya'qilun. Алардың көпчүлүгү акылы жоктор деп атат Алла Таала. Бұл кандай эле? Оңуңуз, бұл жерде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга адепсиздиктин өтө жамандыгын айтып атат да. Үндөрүн көтөрүп кыйкырганы Табараниде риваят келет. Зайд ибн Аркам радıyallahu anh айтат: "İctema nas minel Arab faqalu intaliqu bina ila hadar rajul." Araplardan bir top adamlar toplolup turдағы айтышты. Мына пайгамбар мында атат го, кеттик ошонун үйүнө деп. Баспарыбыз барайлы деп. Файякун набиян фанахну ас'адан нас. Эгерде чын эле пайгамбар болсо, анда биз адамдардан эң бактылуу адам биз болобуз. Фанахну ас'адун нас би. Ва якун маликан, эгерде бул падыша болсо, наиш би жанахихи. Анын канатында жашайбыз анда. Кеттик депчи. Анан барышат. Кала Зайд ибн Аркам радıyallahu anhu, bu sahaba. Fa ataytu nabiy sallallahu aleyhi ve sellem, aytat пайгамбарыбызга мен келдим дейт. Fa akhbartuhu bima qalu. Алар айтканын кабар бердим. Арабтардын бир топ адамдар келип ушундай деп атат. Кеттик деп атат. Ошол азыр мына кишиге барайлы. Эгерде пайгамбар боло турган болсо, анда адамдардын эң бактылуусу биз болобуз. Так. Эгерде бул падыша боло турган болсо, анда бизди калкалайт, канатына алат, жыргап жашайбыз. Faja'u ila hujuratihi. Ошолор келип калды дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бөлмөлөр үйлөрүнө келип калды дагы. Faja'alu yunaduna ya Muhammad. Мындай деди да: "Ya Muhammad akhrij ilayna." Өтө орой, копол, адепсиздик мененчи айтты: "Ey Muhammad, чык бизге" деди. Чыкпайсыңбы бияка деди. Чыкпайсыңбы бияка деди. Алла субханаху ва таала ушул аятты түшүрдү. İnnellezine yunadunaka min vara'il hujurat aktaruhum la ya'qilun. Ana sen үйүңдүн сыртынан кыйкыргандар бар го, сени чакырыпчы, чык эле бизге андай мындай деп аткан. Көпчүлүгүнүн акылы жок деди. Эмне үчүн көпчүлүгүнүн акылы жок? Баарында акылы жок деп айткан жок. Анча деле келген эле, бирок адепсиздиктин ниети жок эле алардачы. Ошон үчүн көпчүлүгүнүн акылы жок деди да булчу. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам kim aytat? Zayd ibn Arqam radıyallahu anh aytat. Fa akhadha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi udni, menin qulağıma qarmadı dağı ve ja'ala yaqul aytdı. Ne dep? Laqad saddaqallahu qawlak ya Zayd. Senin sözüngde Allah Taala tasdiqladı dedi. Laqad saddaqallahu qawlaka ya Zayd. Ey Zayd, senin sözüngde Allah subhanahu wa taala tasdiqladı. Qanday? Munaki. Allar gelip aytganda Kur'an-ı Kerim'in ayetini Allah Taala çürüp koydu. Tirmizi şerifte gelir. Al-Bara ibn Azib radıyallahu anhu'dan rivayet var. İnnellezine yunadunaka min vara'il hujurat degan ayet. Uşul turalı qala ja'a rajul, bir kişi gelgen eken. Özünün uyu ve kana ma'hu rical min ashiratihi, bir top özünün urularından, jakın urularından kişiler de bolgan eken. Ve huwa amiruhum, al an amir eken, başçısı eken de. Faqala gelip turup anan ken aytkanda: "Ya Muhammad, inna hamdi Zayd ve inna zammi shayn." Meni maqtaganim mындай. Zinat, meni jamandagan jaman. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондо ушул аят түшкөн дейт. Пайгамбарыбыз ушундай адепсиз, орой, копол сүйлөгөн, кайрылганда. Кээ-бир риваятта келет, Имам Ахмаддын риваятында жана башкалардын анна хада рожул хуа Акра ибн Хабис. Акра ибн Хабис деген болгон дейт. Кандай болгон чакта дагы кээ-бир риваяттарда мындай дейт, бир өзү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям делегаттарды, өкүлдөрдү мечитте күтөт эле да. Мечитте күтүп алат эле. Алардын сөздөрүн, кажеттерин угуп, аларга Алла Тааланын динин жеткирет эле. Алла Тааланын жалгыздыгына чакырат эле аларды. Ошо бир күнү алар келсе мечитте жок. Fa asaluhu anhu fil masjid falam yajiduhu. Сурап келиштер, мечиттен таппай калган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кеткен эле. Түшкү учур экен. Алар бардыгы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям түшкү учурда үйүнө кеткен эле. Булар бардыгы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хужураттарда бар. Хужурат деп хужуратун дегендин жамы. Бул кандай? Ушу ар бир пайгамбарыбыздын 9 жубайынын ар биринин бөлмөсү бар эле да.
Çoң қан сарайлар емес, әрбіріне бірден эле бөлмелі. Үй эмнеден эле? Жөн эле ылайдан эле. Курма дарактын бутактарынан эле, үстүлөрүчү бутактарынан эле. Өзүңдүн ушун эмелери менен эле болду. Башка эч нерсе ошолорду хужурат деп коет. Әрбір хужура деп. Өзү хужура деген сөз ушундай, буну айтып коет. Кут'атун ард, жердин ушундай бир бөлүкчөсүн айтат. Ал-махжура деген мамнуа ан-духул, ага киргенге тыюу салынган, мындай курчалганда кирүүгө саңа болбойт, ушуну хужура деп коет да. Дейин салынган. Кандай болгон чакта дагы туугандар, ошол жерге келип алып, анан кийин булар кыйкырышты. Не деди? Өтө копол үн менен, "Эй Мухаммад, чык буяка" деп. Алла субханаху ва таала ушул аятты түшүрдү. Бул жерде эми ми вара ил хужурат, вара деген өзү арканы айтканы менен алдыга деле айтылына берет, иштетилине берет. Арабтарда вара деген сөзчү. Бул жерде мисалы "Ва кана вараахум малику яхуду кулла сафинатин гасба", мынаке Каф сүрөсүндө Муса пайгамбар менен Хызыр алейхиссалам экөө ошо сапарга тартып атканда кемеге түшкөндө, кеменин Хызыр алейхиссалам ошол жактан чамча такталарын балта менен чапырып чыгарды да. Муса алейхиссалам ошондо анага каршы анан суроо көтөргөн. Бирөөнүн кемесин бузуп сен кандай элсиң? Шариатка туура келбейт эле. Бирок Хызыр алейхиссаламда башка илим бар эле. Кийин анан кыскасын айтып берейин. Эмне үчүн ушундай кылдың дегенде айткан. Те жакта бир залым падыша турат, жакшы кемелерди өзүнө алып коет экен да. Жаман кемелерди азыркындай бир тешик-бешик болсо аны албайт экен да. Ошон үчүн мынанын ээси ошого алдырып бербесин деп мен ушундай кылдым деген да. Ушул жерде мына жердеги вакана варахум малик, падыша турат, артында эмес, алдында деген сөз да. Вара деген сөздү айтып атат. Бул аркага эле айтылынбайт. Вара деген сөз алдыга да айтылынат. Кыскасы мына жердеги мин вара ил хужурат дегендин сөзүнөн максат ушул, алдында болсун, артында болсун, үйдүн сыртында деген сөз. Бөлмөлөрдүн сыртынан үн салышат деген сөз. Мааниси ушул. Харижил хужурат деп коет. Ошо хужурат бөлмөлөрдүн сыртынан булар үн салгандар да. Эй, чык депчи. Аксарухум ла яқирун, көпчүлүгүнө баш иштебейт алар, акылы жок деп. Кандай болгон чакта да булар эми алар кантип келди дагы эмне десе? Айтышат, bir bölmeye gelişken ekan. Muhammed çık deb birinchisine çıkpay koydu. Ikincisine varıp, Muhammed çık deb çıkpay koydu. Üçüncüsüne. Uşintip her birine geldi. Her birine kıykırıpça. Jo olsa mında her birine emas, bular olsa bardığı ele bölünüp alıp ele her bölmede kıykırışkan. Buyaka çık ele, buyaka çık depçi. Kebirde mınday dep aytılatan bir ele kişi oşol jerdegi bar toптолуп keldi. Bирок бирөө эле кыйкырган экен да. Анда эмесе иннеллезине юнадунака, сени чакырышкандар, кыйкырып жар салгандар деп Алла Таала көпчүлүк множественное число деп коебуз го, көпчүлүк түр менен айтып атат да. Анда эмнеге десе, угуп тур анда. Бирөө эле кыйкырган, бирок бардыгы разы болгондо кыйкырганга. Демек ошо күнөөгө бардыгы шериктеш деген сөз. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн бир арам нерсегечи сен кылбасаң дагы макулдугуңду берип, мойнуңа алып, нормально десең, кылбасаң да точно ошондой күнөө жазылат сага. Ошончо күнөө жазылат. Себеп дегенде күнөөнү моюнга, ошого разы болуп моюнга алуу өзүнүн кылгандай эле болот экен. Кудайым сактасын. Кандай болгон чакта дагы булар өтө копол, адепсиздик менен, надандык менен, акылсыздык менен ушундай кылып айтышканда, Алла субханаху ва таала аят түшүрдү: "Иннеллезине юнадунака мин вараил хужурат акстарухум ла яқилун." Сенин ушул карап туруп, бөлмөлөрдүн алар сыртынан туруп алып туруп, үйлөрдүн сыртына чыгып алып, кыйкырышат, сени чакырышат. Алардын көпчүлүгү акылы жок деп. Мындайча айтканда, алардын акылынын талабы да ушуга иштебеди. Акылдын душманы деп коебуз. Акыл жоготкондар деп коет го. Акыл жоготкондар. Subhanallah, мындай дагы бар экен. Ушул үйдөчү хужурат деп келгенде, фафихаза далилун вазихун ала тавадуихи. Бул жерде ачык айкын ушундай далил бар пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кичпейилдигине, ва зухтихи фи дуnya, дүйнөдө зайыптыкты тандаганына аскет. Мынаке.
وبعده عن زخارفها وقصورها. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қос қан сарайлардан ұзақ болғандығы мұны ашық айқындалады. Саид ибн Мусайяб рахматуллаху алейх айтатындар: "Валлахи дейтелер, мен Аллаға ант етіп айтамын. لوددت أنهم تركوا الحجرات على حالها لكي ينشأ الناس من أهل المدينة ويقدم قادم من أهل الآفاق ويرى ما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فيكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر في الدنيا." Саид ибн Мусайяб рахматуллаху алейх ұлы сөз айтқан екен: Аллаға қасам, мен жақсы көретін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдың шу үйлерін, бөлмелерін бұзбай тегеле қойып қойғанда, өзінің авалында еле таштап қойғанда, мединалықтар келетеле, сыртқы дүниенің төрт бұрышынан адамдар келіп, пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам қаншалық жашосында дүниеге жетішті, ошо разы болған екен. Ушу маңа жетет депчи, ушуну көрүшкөндө мүмкүн адамдар дагы дүниеге кызыкканы азайып, дүниеге сыймыктап, дүниені көбөйткөндөн кичине өздөрүн кармай беле дейт да. Мына максатында айткан экен. Абу Умама бин Сахл ибн Хунайф бул дагы айткан экен: "Эй аттың, ушуну бекерле бузду, бузбай эле кое турганда, мына адамдар ошондой көрөт эле кандай кылат" дейт. Болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Алла Таала дүниенің қазынасын ачкычтарын берип койгон. Дүниенің қазыналарын ачкычтарын. Бұл дүние жок эле, жокчулук эле, ошон үчүн ушундай үйдө жашады, ошон үчүн ушундай курбанчылык кылып, жок, андай эмес таксыр. Андай болсо астагфирулла, адам бир адам туура эмес түшүнүктө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ыктыяр берип, каалайсыңбы? Мынакей, тоолор алтын кылып берейин. Жок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Меккенин тоолорун сага аркаңан элчити коем деген, забаржат кылып, якут кылып, алмаз, рубин дегендерди билесиздерби? Жөн эле мындай. Жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Не dedi пайгамбар? Ушуга пайгамбарыбыз ишарат кылып айтты: "Инни фаратун лакум." Эй, мен силерге фаратмын. Кандай? Алдыңардан барып, тияктан күтүп алам ахиреттен дейт. Күтүп алам мен силерге, даярдык көрүп. "Ва ана шахидун алейкум." Силерге мен күбө болом. "Ва инни валлахи." Мен Аллага ант ичип айтайын: "Ла андуру иля хаузил ан." Мынаке мен азыр хауз, Каусар, Алла Таалам чоң көл берген, ушуну көрүп турамын. "Ва инни валлахи." Аллага ант ичип айтайын: "Утиту мафатиха хазаинил ард." Жердин казыналарын ачкычтары мага берилди деп атат. Жердин казыналарын ачкычтары берилди мага деп атат. "Ва инни валлахи ма ахафу алейкум ан тушрику ба'ди." Мен коркпоймун силерге, Алла Таалага ант ичип айтайын, менен кийин ширк келтиресиңер деп. "Валакин ахафу алейкум ам танафаса фиха." Мен коркконум ушул, силер бири-бириңер ушу дүйнөдө жарышасыңар деп корком. Жарышып не кылат анан? Душмандашып бири-бириңерди өлтүрө баштайсыңарбы дейт. Кээ бир риваяттарда буну ачыктыгын айтат да. Дүние бүгүн азыр караңыз, дүние эмне кылып атат ошо? Акча үчүн, байлык үчүн, мансап үчүн бири-бирин кырып атабы? Өлтүрүп атабы? Уу берип атабы? Жардырып атабы? Бычактап атабы? Бомба таштап атабы? Иши үчүн. Мана кара бар. Бардыгын көрүп атабыз, бул жалган эмес, көзүбүз менен көрүп атабыз. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мынакей айтып атканы ошол. "Утиту мафатиха хазаинил ард." Жердин казыналары, Аллаху акбар, ачкычтардын бардыгы мага берилген. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага неме кылган эмес. Аллаху акбар. Алла субханаху ва таала барыбызга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга адеп толугу менен, сый, урмат, таазим толугу менен көрсөткөнгө Аллахым барса товфик берсин. Адепсиздиктен, адептеги кемчилдик кетирүүдөн Аллахым бары сактасын тугандар. Бары сактасын. Жөнөкөй нерсе. Пайгамбарыбыздын ага адеп кандай? Пайгамбарыбыздын динине адеп мынакей. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүнө адеп. Пайгамбарыбыздын хадистерине адеп туган, хадистерине адеп. Ал эми иншалла Мадинага барып калсаңыз, пайгамбарыбыздын мечитинде адеп. Пайгамбарыбызга салам айтканга барып калсаңыз, анда пайгамбарыбыздын салам айткандагы адеп. Ушуга иншалла адептүүлүк Алла Таалам такыбалык берет экен, кечиримдүүлүк берет экен, улуу сооп берет экен тугандар. Адепсиздик ушу нерселерден махрум, кургалган дейбиз.
Апам мени төрөп өтүп кетиптир. Мени бир тууган авасыны багып алган. Авысыны, мени бир тууган авысыны багып алган. Мени жаңы төрөлгөндөн баштап багып алган апамдын балдары мага махрам болобу. Умрага барайын дедик эле. Акем менен шарият уруксат береби. Негизи двоюроднойбуз. Бирок кичинемден чогуу чоңойгом. Получается, аталарыбыз бир тууган. Булар на махрам эмес туугандар. Ошондуктан болбойт. Эстегенди айтып коелу туугандар. Акыркы учурда мына умрага махрамсыз алып баргандар көбөйдү. Суроолор дагы көбөйдү. Боло берет деген фатва берген азаматтар дагы көбөйдү. Туугандары, мазхабты бузбайлы. Ханафи мазхабта бизде болбойт. Сөзсүз иншалла махрам керек. Улуу ажылыкка даже махрамды шарт кылып койгон. Эгерде махрамы болбосо ажылык ага фарыз эмес, милдеттүү эмес деп койгон. Сафар канча? Азыркы алымдар кеңештин акыркы фатвасы боюнча 120 километр. Тууган 120 километрден ары махрам сафар кылганга тыюу салынды. Бир ал жакта жүрбөй, бул жакта жүрүп чачылган, бачылган, шарият аны карабайт. Ар ким кыямат күнү өзүнө жооп берет, ар кимдин кабыры өзүнчө. Сиз ар жакты карай бербеңиз, ана мына кылды, ана мындай кылды. Анда жылаңач болуп чечилип алган жаардан секире берем да. Ар ким андай кылып ата турган дерек болсо, туугандар, аны карап жашай турган эмес да, биз пайгамбарыбызды карап жашайлы. Ахиретти карап жашайлы да. Ошон үчүн иншалла мына жерде умрадагы айтылып калганда, булар намахрамдар. Ошон үчүн иншалла сабыр кылып эле, Кудайга шүгүр, жакшы дуа кылып көрө беребиз. Учуру келет, махрамыбыз менен барасыз. Ассаламу алейкум, сүрөт тартса болобу кагазга, же кандай сүрөт тартса уруксат? Мейли кагазга тартыңыз, пейзаж, природаны тартыңыз, жаратылышты тартыңыз, асманды, күндү, айды, жылдызды, түндү, тоолорду, Алла Тааланын кудуретинин канча немелери бар. Көлдү тартыңыз, күздү, кышты, жазды тартыңыз, маша. Бирок адамды эмес. Жанды жаныбарлардын башы көрүнүп, көзү, тили баш, эмелерде, кулагы башы көрүнүп, аларды эмес. Саламатсызбы, менин жашым 18-де сүрөлөрдү жаттасам эле эстен чыгып кетет. Анан дагы болор болбос нерселерге күлө берем. Ошого кеңешиңизди берсеңиз сурана. 18-де азыр память кандай ал? Күнөөдөн сактаныңыз, мисвак колдонуп, орозо тутуңуз, аракет кыла бериңиз. Шайтан ошондой күлдүртүп, шайтан ошондой эстен чыгарганга аракет кыла берет. Жок сиз. Алла пайгамбар айткан, Алла Тааланын Кур'ан Каримде аят: "Фалиядхаку калила ва лиябку катира." Мен билген нерселерди силер билгениңердечи, силер көп ыйлап азыраак күлмөксүңөр депчи. Эми туура, эми күлкү дагы жакшы учурунда болсун, пайгамбар силерге күлөт эле. Бирок жөндөн жөн эле каткырып эле, ичин кармап жыгылганга чейин күлүп, андай эмес да. Канчалык күлсөңүз, ошончолук ыйлап дагы коюңуз дейт. Канчалык күлсөңүз, ошончолук ыйлап дагы коюш керек экен да. Менин атым Мансур. Азыркы учурда экинчи турмушум айылда турабыз. Атам каза болгон, апам экөөбүздүн мамилебиз эч эле келишпейт. Апам өзүнүкүн туура кыла берет. Акча жагынан кысат. Өзү берген акчаны дагы карызыңды бер дей берет. Кандай кылсам болот? Туугандай, атаңызды Алла Таалам рахматын алсын. Бирок апа эмне десе, хоп деп коюңуз ба. Кайш айтпаңыз. Оф дебеңиз, жиниңизди келтирбеңиз. Колуңуздан келип атышынча, келишинче тойс. Жардам. Жакшы сөз, жакшы сөз. О билвалидайни ихсана. Ата-энеге эң мыкты мамилени, эң жакшы мамилени, эң жакшы тамакты, эң жакшы кийимди алып бересиз ата-энеге. Анан кезек кийимди. Кандай кылып тигиндей десе эле, эчтеке эмес. Сенче көтөрүмдүү болуңуз, сизди көтөрүп жүрдү эле го. Унутуп калдыңызбы? Боюнда да көтөргөн, төрөгөндөн кийин да көтөргөн. Эми сиз көтөрүп коюңуз эми, Сизди көтөрүп койду эми, кезек сизге келди. Кичине ачууланып калды, кичине ооруп калды. Дүйнө ушунда психика азыр мына карап туруп ар кандай. Сиз да көтөрүп коюңуз кичине аз. Сиздин өзүңүздү көтөргөн. Апаңыздын сөзүн көтөрүп коюңуз эчтеке эмес. Эң жакшысы даватка чалып чыгыңыз. Апаңызды иншалла чогуу даватка алып чыгыла. Альхамдулилля. Башка касиет, башка керемет. Күйөөмдү
үй бүлөгө кантип кайтарсам болот? Дуа болсо жардам бериңизчи. Ортобузда балдарыбыз бар. Күйөөмдү чын жүрөктөн жакшы көрөм. Аллаху акбар. Жакшы дуа кылыңыз. Кудай кааласа иншалла. Акча менен чечилбегенде дуа чечет өзү. Бекем дуа кылыңыз, жакшы мүнөз менен. Башка жоочун эркек эмес. Күйөөңүз кечирим сурап сизден кеткен болсо, жакшы сөз менен анча-мынча белек, кээде аялдан кетет, кээде эркектен кетет, кээде экөөнөн тең кетет, кээде бирөөнөн көп, бирөөнөн азыраак кетет. Бирок кичпейилдикке, мына бүгүн башында айттык, пайгамбарыбыз айтып атат, Алла мага буйрук берди дейт. Аухаллаху илейя ан тавадау, бири-бириңерге кичпейил болу. Кичпейилдикте утасын да. Assalamu alaikum ustaz. Wa alaikum assalam. Олжобай Алимбеков көздүн сүрөтүн тартса, сүрөт тартканга кирбейт деп жатат. Ошого так жооп берип коюңузчу. Сүрөт тартса болобу жокпу? Адамдын сүрөтүн тартса болбойт. Адамдын чырайы, жүзүндө чырайдын жүзү сулуу, то есть жүздүн чырайы көзүндө да. Көз жөнөкөй нерсе эмес. Эң алгач ошо көз деп айтылды. Анан мен Олжобайдан мындай айтканын билбейт экенмин, укпапмын, биринчи сизден угуп атам. Кандай болсо да. Бирок иншалла сүрөт тарткан иншалла болбойт. Мүмкүн башка немеде айткандырга да. Я. Анту айткан эмес, а? Мында ошондой туугандар суроону так жакшынакай жооп берип жүрүңүздөр да. Мындай кылып туруп анан өзгөчөчү. Бир адамга жала жабы бар го, бул деле күнөө. Бирок аалымга жала жабы бар го. Этияттаңыз таксыр. Жөн эле көрө албастык душманды андай кылбаңыз. Мүмкүн сизге копол тийип койгондур, мүмкүн сизди урушуп койгондур, мүмкүн бир нерсе кылып койгондур, ошого өчөштүрүп жала жапканга, аалымдардын эти ууланган. Жөнөкөй адамдын этин жесең, Кудай сактасын. Алла Таала айтып койгон: "Ла яктаб ба'дукум ба'да." Бири-бириңерди гыйбат кылбагыла. Гыйбат дегенде ушак. Ушак кандай? Анын айыбын айтып атасың. Жок эмес, бар айыбын айткан ошону ушак деп айтат. Аюхиббу ахадукум аякула лахма ахихи майтан факарихтумуху. Ваттакуллах. Инналлаха таввабур рахим. Ай силер жакшы көрөсүңөрбү дейт бир тууган. Бир тууганыңардын өлүп калган ушу этин жеген. Адам тирүү адамды жөнөкөй жеген мүмкүн эмес. Бирок өлүп калсачы, ошону жакшы көрөсүңөр. Жек көрөсүңөр го? Гыйбат биринин этин жеген менен барабар. Ушунчалык чоң күнөө. Алла Тааладан коркулай. Тобан кабыл кылуучу жараткан Алла Таала. Бир күйөөдөн чыккан кыз экинчи жолу күйөөгө тиерде ата энесинин уруксаты керекпи? Уруксатын алып койсо жакшы. Атак өз эркинде. Турмушка чыгып келгенден кийин өзүнүн эрки менен макулдук бере турган болсо, өтүп кете берет никеси. Валинин шарты жок эле бизде мисалы никеси өтүп кете берет. Ал өзүнүн изини уруксаты менен кетет. Унчукпай коюу менен эмес, макулдугу менен. Турмуш көргөндө себеп. Менин суроом, бир биз орустардын квартирасында жашайбыз. Үй жыйнап атып, шкаф астынан барак таап алдым. Христианча бир нерселер жазылыптыр. Ким кармаса кагазды оору кара дуа өтүп кетсин деп. Эмне кылса болот? Эң күчтүү дуалардан айтып коюңузчу. Кыжанат болгон, аларды барып туруп сууга агызып берин. Кайка? Сууга агызып берин. Ошол үйдүн бурчун жакшынакай бисмиллаху акбар деп, жакшынакай 4 бурчуна аят аль-Курси окуп коюңуз. Көп деле кетпейт да. Биринчи башында иншалла көп эле окуп туруңуз, кийин ана бир аптада бир жолу, бир айда бир жолу окуп туруңуз. Менин суроом мындай: мен кичинекей кезимде метрикама 1992 деп жазып салганмын. Дос кыздарым 92 болгон үчүн уялып. Өзүм 91 жылкымын. Ошентип паспорттагы 92 деп алып калганмын. Тааныштардын баарына жолдошума да 92 деп айтып жүрөм. Бирок корком, чоң күнөө болуп калсачы деп. Жо бул жерден уялбайлы 91 деп коюш керек. Бир чоң уялбайлы аланым. Чын сүйлөп эле коюш керек. Эгерде мисалы кээде жазылып калган болсо тег эле жазылган бойдон. Өзүңөр жаздырган болсоңор анда болбойт. Бул жалган болуп калат. Жалгандын кандай түрү болсун, кичине чоңу
бардығы арам. Чоң қайнатам қарыған киши зарасы шланг менен чыгат товарсығынан. Мен төгүп тазалайм. Кейде чачырап калат, килемдерге тамып калат. Мен жокто төгүп алат. Кайсы жерге тамганын билбей калам. Үйдүн кайсы бурчуна тамып калат деп күндө жууй берем. Бирок калышы мүмкүн. Карыган киши таза кармай албайт, жүдөйт да. Мен намаз окуйм. Кокс нажас басып алып, намазым кабыл болбой калсачы деп ойлоно берем. Суроо, кокс билбей басып алсам эмне болот? Эми мында. Зараны басып алганда, балба басып алганда, наскиге же болсо путка нымдуулугу билинет да. Путка басып алсаңыз, путуңузду жууп коюңуз, наскиге басып алсаңыз, наскиңизди жууп коюңуз, бүттү маселе. Эгерде жөн эле кургак болсо, жөнүндө күмөнсүрөй бербеңиз, эчтеке болбойт. Кургап калган болсо, же болсо аз тамчылап калган болсо, үстүнөн басып өтүп кетсе дагы путка эч кандай өткөн жокпу, эч нерсе болбойт. Наски эчтеке болгон жокпу, ным эчтеке эмес, болду. Окуй бересиз. Биздин айылда чоң балдар анча-мынча акча сурап бизди урат. Эмне кылсак болот? Биз мектепти бүтө элекпиз. Жана алар ар жайда иштетишет. Коркутушат. Ого, астагфируллах. Тугандар, биз баарыбыз бир туганбыз. Мектептегилер дагы алхамдулилля бардыгы бир туган. О, мурдагы шайтандын ишин таштагыла. Кудай белиңен сындырып жүрбөсүн. Күчтүү боло бербе, сенен күчтүүлөр бар. Тугандай кылбаш керек. Өзгөчө мектеп окуучулары бири-бирине салык кошуп койгону, бири-бирин жумшап кордогону, мурда бар эле ушуга окшогон. Ушуну биз сыймык жакшы экен деп жүрчү эле калган. Жок. Ислам динде андай эмес. Кичинени наоборот ыззатташ керек, наоборот сыйлаш керек. Мындайлардын баарын токтотуш керек, салык акча деп иш кылдыра турган нерселер булар. Ага эмне кылыш керек? Ата-эне, мугалимдер, диний кызматкерлер, даватчылар жакшынакай неме кылып түшүндүрүп, алардын бир туган экенин машалла бекемдеш керек. Бири-бирин сый урмат, мектепте жакшы окуу, жакшы ден соолук, жакшы сый урматтын чөйрөсүн түзүш керек. Кредит жөнүндө катуураак айта кетиңизчи, кредит арам экенин билип туруп, кредитке телефон, машина, мал алып алдык. Азыр 70% эле эл кредит менен жашап калды. Катуураак бир жооп бериңизчи. Аллахым разы болсун сизден, устаз. Баарыбыздан Аллахым разы. Аксыр арам нерсенин аягы эч качан бактылык менен бүтпөйт. Жакшы менен бүтпөйт. Кайгы, кыйынчылык, уруш, талаш, кордук, сот, мушташ, өзүн өлтүрүү, кандай Алла Тааланын дүйнөдө кишиге көрсөткөн азаптар ахиреттечи эми? Алла Тааланын бар дүйнө бар го. Ошон үчүн тугандар, кимде бар дүйнөсү, ошого каниет кылып, ошондо абарат кылыңыз. Албай эле ошо бар дүйнөнү көпкө апсыкпаңыз. Ач көздөнбөй эле баарын алхамдулилlah кылыңыз, ашыгымай жетет. Ким кредит алган болсо, тез төлөп берип тооба кылсын, болду. Финансовое рабство деп коет. Финансылык кулдукта билинбегениңиз менен сиз кулсуз да. Капа болбоңуз. Катыраак тийип калса кечирим сурайм. Бирок финансовое рабство деп коет буну терминологиядачы. Байлап коет, болду. Эч жака бар. Ошого иштей бересин. У десең эле уже айдын аягы келип калган. Мына берип бүтөйүн десең эле айдын аягы келип калган. Дайыма буякта сенин ишиң жүрүп атабы, жүрбөйбү, ага кызыктырбайт. Давай сен. Күндүзү кор, түнү уйку жок. Канча нерв, канча оору, канча инсульт, канча балакеттин бардыгын айтпай эле кой. Тез анан көргөн себеп дегенде бирөө үйүнөн ажырап атат, бирөө ден соолугунан ажырап атат. Бирөө дининен, иманынан ажыраганга жакын болуп атат да. Кандай ошо кайра эле көздүбүздү жумуп алып уруп кете беребизби? Жок. Анан ошо банк ушунчалык эле боло турган болсо, алхамдулилlah, үрөөнүн сатсын, тракторун берсин, жумушунда жардам берсин, ислам принциптери бар. Теңшерик болуп иштесин, жакшынакай болуп отуру. Сага дагы буга да пайда, зыян болсо сага эмне үчүн? Кара, пайда болгондо только сен ага пайда болгону макул. Зыян болгондо сен только зыян көрөсүң, биз вообще зыян көрбөшүбүз керек дейт да.
Сүткорлуктун эң жамандыгын себеби ушунун себебинен бул Алла Таалага согуш жарыялаган менен барабар. Адамдын канын ичет, коргулат. Жүзүнөн мүмкүн бир 2-3% кичине иши жүрүшкөндөй болушу мүмкүн. Бирок ямхакуллах риба ва юрбис садакат. Ямхакуллаху риба ва юрбис садакат. Алла Таала сүткорлукту түп тамырынан жок кылат. Садаканы Алла көбөйтүп берет дейт. Бул жаратуучунун эрежеси. Тугандар, ошон үчүн иншалла мына кимде болсо тез нардан бери бүтүрөйлү дагы. Нардан бери, я Алла, будан кийин ушу тооба кылдым, акыр калганым болсун. Калган бар, мал дүйнөм бар. Кудайга шүгүр, ачка калган жокмун. Кийимим бүтүн, турак жайым бар. Алхамдулилlah, баарына мээнет кылам. Ашыгы менен жейм. Эгерде тең шерик болуп иштеше турган болсо, ислам принцип каржылоолору менен иштеше турган болсо, анда мейли, разговор жок. Банкка депозитке акча салса болобу? Шариатта кандай каралат? Адалбы же арамбы? Сураныч жооп берип коюңузчу. Караңыз, эгерде ислам принцип каржылоолор менен боло турган болсо, анда бөлөк нерсе, анда болот. Ошондо да кээ бир алымдар угады, өтө катуу тыюу салат. Эми мүмкүн ошо сактагангабы, салып отуруп этият болуу үчүнбү? Принцип каржылоосу менен болсун. Ассаламу алейкум, пешим намаздын 4 рекет сүннөткө аттахияттан кийин салават окулбайбы? Окулат? Ким айтат окуяны? Мындай пешим намаздын 4 рекет сүннөтү бар го, 2 рекет намазын окугандан кийин аттахиятыны абдуху ва расулу деп окуйсуз да туруп кетесиз. 3-4 окугандан кийин аттахиятты окуйсуз, салават окуйсуз, дуа окуйсуз, салам менен чыгып кетесиз. Аттахиятты оку важип. 4 рекетти болсо 2 рекеттен кийин дагы, 4-чү рекеттен кийин дагы аттахиятты оку важип. Абдуху ва расулуга чейин. Бирок биринчи отурган, биринчи каада деп коебуз, ал важип, экинчи каада фарыз. Ассаламу алейкум, даратта болуп туруп масысын чечсе дарат бузулабы жокпу? Жок, бузулбайт. Даратта болуп туруп масысын чече берсин, ее берсин, чече берсин, ее берсин. Ассаламу алейкум, трейдинг менен иштеп акча тапса болобу? Тапкан акча адалбы же арамбы? Рахмат. Трейдингден эмне бала болот? Жок. Мына азыр криптовалюта менен эмне болуп атат? Мурда деле айттык эле, койгула деп. Азыр кандай болду азыр? Канча үй бүлө катат? Не дейт? Мына трейдинг деген ушубу? Жок, криптовалюта деп атпайбы булар? Жок, карагыла, криптовалюта боюнча азыр вообще ниет кылбагыла. Бул ушундай бир азартныйдай, эми электронный ни товар, ни деньги дегендей, азыр биз шариятыбызда тугандар бир өзү мамиледе экиге бөлүнөт да. Бизде экиге бөлүнөт. Товар болуш керек, же болбосо акча болуш керек. Бул электронный же адам кармап көрбөсө, же көрбөсө, ура деп эле мени сүйүндүрүп эле ушунча көбөйдү, хоп, бир күнү ура жок эчтеке. Ошон үчүн бирок азыр алымдар токтоп турлар, мүмкүн заман ошого алып барар. Биздин азыр мисалы сомдун артында алтын бар, билесиздер да. Жакшы түшүнөсүздөр, бүткүл дүйнө боюнча мисалы кайсы мамлекет өзүнүн акчасын чыгара турган болсо, аркасында алтынына жараша чыгат да. Ушундай бир эреже кабыл алган, бул эл аралык эрежелер бар таксылар. Жөнөкөй болбосо жөн эле кагаз да. Бул. Алтын менен күмүштү Алла Таала баалуу кылып койгон, кыямат күнгө чейин баалуу болчу. Ошон карап тур. Мына нерселерге эми азыркы мына суроо берип аткан, мындай бир нерсе үйрөтүп акча алып атат, Адал нерсени үйрөтүп акча алсаң, адал. Арам нерсени үйрөтүп акча алсаң, арам. Так сен эмнени үйрөтүп атасың, ошого келиш керек биринчи. Сыйкыр үйрөтүп атасыңбы? Адам өлтүргөндү үйрөтүп атасыңбы? Уурдаганды үйрөтүп атасыңбы? Сен не балени үйрөтүп атасың? Же эмне жакшылыкты үйрөтүп атасың? Элди тоногонду, элдин канын соргонду, сүткорлукту үйрөтүп атасыңбы? Же эмнени үйрөтүп атасың? Демек ошого карап туруп шарият айтат да, ошол нерсең адал болсо тапканың дагы адал, арам болсо тапканың дагы арам. Оңой эле чечим. Assalamu alaikum ажеке. Намазда талтайып жана колдорун көкүрөгүнө алып окугандарга уюп окуса болобу? Болот.
Ар бир мусулманга артынан алхамдулилlah окуса болот. Албетте тасалар ошол эгер имамчылыкка отурган болсо, караңыз, наскисине мас тартпай путун жууп койсун. Эгерде наскисине мас тартканын көрсөңүз, анда ыктыда кылса болбойт. Булар иншалла эгерде имам болуп калдырган болсо, алхамдулилlah, сен өзүңдө, ишенимиңде, өзүң көз карашыңда наскиге тартсаң болот, бирок башкаларды ал болбойт да. Ошон үчүн аркадагы адамдардын дагы намазын эске алып коюн. Ынтымакты сактап кой. Бутту жууган Кур'ан-ы Каримдеги буйрук. Наскиге тарткан талаштуу маселе. Талашсыз маселе жууганга келгенден кийин дайым ошону кармай бер. Талаштууну таштап кой берди, рисковать этпей, жаардын четинде баспай, ортосунда кулап түшөйүн деп коркунучта болот. Салам эки адам урушуп, алып сүйлөшпөй кектешип жүргөндөргө Аллахнын кандай азабы бар. Өзү сүйлөшпөй кектешип жүргөн ошо Аллахнын азабы да өзү. Ушул өзү. Алла Таала рахмат назарымен карабайт. Келишпей калган балдар бар, характер бар го, ушундай. Караңыз туугандар, мен силерге жакшы алтын эреже айтайын. Өзүмө дагы сизге да пайда болсун. Бардык адамзат менен характерибиз келише берген мүмкүн эмес. Кээде бирөөдөн капа болуп каласыз, кээде бирөөдө да башка болуп калат, кээде мамиле келишпейт, жылдыз келишпейт деп коебуз. Ничего, бирок мусулманбы? Всё. Сиз салам алейкумду таштабаңыз, аянбаңыз. Экинчи дуаңызды эч качан аябаңыз. Дуа мамиле кылбай эле коюңуз. Чайлашпай эле, тиги содалашпай эле, иштерди бир чогуу жүргүзүшпөй эле коюң, бирок салам менен дуаны таштабаңыз. Бирок жүрөктөн ага кек сактап ал. Жүрөктөн кек сактап ал. Бир жумалык баланы боюнан түшүрсө болобу, күнөө болбойбу? Жөндөн жөн түшүрсө күнөө болот да, эмне үчүн күнөө болбойт? Баланы жөндөн жөн түшүрсө бул күнөө болот туугандар. Алла Тааланын бергенде алхамдулилlah кайра Алланын белеги деп жакшынакай карап күтүп алыш керек да. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Устаз Кур'ан китептин кыргызча котормосун алып окуса болобу, рахмат. Кыргызча котормосу дебеңиздер. Кыргызча маанилерини котормосу деш керек да. Кур'ан арабча эле болот, анан калган орусча маанилери, өзбекче маанилери, тажикче маанилери, казакча маанилери, уйгурча, дүнганча, кыргызча бардык маанилерини котормосу. Окуса болот, окуш керек. Болобу эле эмес, окуш керек. Темир алып курашык деген кишини Мен биян билбейм. Көргөн эмес. Ырым-жырымга ишенсе болобу? Кандай ырым-жырымга, кандай ишен? Ырым-жырым толтурат да. Бирок мисалы карап туруп, жакшылыкты жоору деген бар. Жакшылыкка жооруй турган болсо болот. Бирок аны да ошол мындай чечкиндүү бекем кармап, мындай кылсаң болбойт, мындай кылсаң болбойт деп өзүнчө көбүнчө бизге той аштарда өтө эле бир жок нерселердин баарына ишенип алат да. Оюнан чыгарып алгандар андай болбойт. Мынаны жамандыкка жоору болбойт, таптакыр болбойт. Мышык өтүп кетти, ырым, жырым кандай? Болду эми ушул жерден өтсөм мен иштим бар өлдү. Андай болбойт. Тамакты даамдуу жакшы кылып жасасаң, ошо үчүн да жооп беребизби? Анда эптеп эле жасап салам да. Жооп бербей, жооптон качып, жакшы даамдуу жасасаң, сооп аласың. Ден соолук жакшы болот. Адал болсо, алхамдулилlah, адалдан болсун. Албетте, Алла Таалам ар бир неаматтан сурайт. Сумма ла тусалуна йаума идин анин наим. Кыямат күнү ар бир неаматтан сураласыңар деп айтып коём. Ошо таза да мындай азыр даамдуу тамакты жеп атканда шүгүрдү көбүрөөк кылыш керек. Машаалла. Пайгамбарыбыздын жолун айтып берейинби? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эч качан тамактан айып чыгарган эмес. Чала пышып калса деле, тузу көп, аз болуп калса деле, күйүп калса деле, мисалы да кандай гана болбосун, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тамактан айып чыгарып айткан эмес. Мындай болуп калыптыр, тигиндей болуп калыптыр депчи, картошкасы пышпай калыптыр, эти тигиндей болуп айткан эмес. Жакпаса жөн эле жебей коет эле, бүттү. Бирок айып чыгарбайт да. Бизге пайгамбарлык сүннөт ушундай. Экинчиси кандай? Эгер аябай жаксачы азыркындай, сиз айткандай тамак даамдуу жакшы болсо, Аллага мактап айтат эле,
тамақты мақтап кетпейді эле. Себептен ошого бир жүрөктөгү бир кызыгуу, ачкөздүк неме пайда болуп калбасын. Аллага мактоо айтат эле, машалла. Алла Таала чексиз шүгүрлөр, машалла. Ушундай даамдуу, машалла, жемиштерди бергенине, мөмөлөрдү бергенине, нерселерди, тамактарды Аллага мактоо айтып. Менин апам ичкичилик ичет. Такыр болбой жатат. Эмне кылсак болот? Ахиретте эмне болот? Аллаху акбар. Энелер, аялдар кантип? Onun оңой турган жолу ушундай. Сиз ыйлап Алладан дуа кылың дагы. Мүмкүн болушунча, алхамдулилlah, даватка алып чыгып кетиңиз апаңызды. Аракет кылыңыз ушугачы. Апа депчи. Убакыт болуп калдыбы? Жараткан Алла Тааланын баарыбызга товфик берсин. Амин. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар.